Саламатсыңарбы окуучулар? Бүгүн биз силер менен мөмө жемиштерди санаганды үйрөнөбүз. Кеттик анда. 1, 2, 3, 4, 5. Демек 5 карагат. Жана 1, 2, 3. Демек 3 алча бар экен. Эгерде бул жерде жалпы канча дааны мөмө жемиш бар экенин эсептегибиз келсе, анда биз эмне кылуубуз керек? 5ке 3'tü кошуум керекпи? Же болбосо кемитишим керекпи? Жемиштердин жалпы санды табыш үчүн 5тен 3'tü кемитеминби? Видеону паузага азыр коюп, жана өзүңөрчө чыгарганга аракет кылууңарды сунуштайт элем. Эгер мен жемиштердин жалпы санын тапкым келсе, 5 карагат менен баштайм. Анан менде дагы 3 бар. Мен 3'tü кошом. Демек менде жемиштердин саны көбүрөөк болот. 5 менен баштап, дагы 3кө чоң болот. Ошондо мен 3'tü кошом. Эми менде канча карагат бар? 5 кошу 3 эмнеге барабар? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Демек 8 даана жемиш болот. Эми болсо 5 кемитүү 3 эмнени билдирет? 5 кемитүү 3 эмнеге барабар болот? Анда мен 5 даана жемишти элестетели. Мен муну көчүрүп бул жака коеюн. 5 даана жемиш менен баштап, анан андан 3'tü кемиткенде, бул жемиштерден 3'tü алууну билдирет. Келгиле, 1'ди алалы, 2'ни алалы, 3'tü алалы. Бизде канча калды? Бизде 1, 2 гана бул жакта калды. 5 кемитүү 3 барабар 2ге. Эгер бирөө айтса, менде 5 карагат бар, анан менде дагы 3 алча бар. Канча даана жемиш? Ошондо мен бардыгын кошом. Ал эми 5 карагаттан 3'tü жедим десе канча калат? Оба, 2 карагат калат.